Курандын түшүү себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга байланышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 39 жашка чыкканда чыныгы түштөрдү көрө баштайт. Түшүндө көргөн нерсени күндүзү аппак таңдай эле көрүп баштайт да. Ошондо анан пайгамбарыбыз өзүнчө элдерден бөлүнүп, элдери ушунчалык ошол мезгилде жахилий доорунда жаман адаттарга берилип, бузукучулук көбөйүп кеткен. Пайгамбарыбыз ошолордон бөлүнүп, жалгыз отурганды жактырып калган, түшүнө чыныгы түштөр кире баштаган. Хира тоосуна барып, Хира үңкүрүнө барып, пайгамбарыбыз ошол жерде сааттап жаратылыш жөнүндө, күндүн чыкканы, батканы жөнүндө, аалам жөнүндө бийик тоого чыгып, Меккени бийиктен карап туруп, баарына ой жүгүртүп баштайт. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка келгенде биринчи вахий Жибрил периште аркылуу пайгамбарыбызга Аллах таалынан Алак сүрөсүнүн 1-5 аяты түшүрүлөт. Икра бисми раббикеллази халак деп Жибрил периште түшүрөт. Эми ушул пайгамбарыбыздын өмүрүнөн ала турган болсок, демек адам баласы ушул жаратылыш жөнүндө ойлош керек экен. Табият жөнүндө ой жүгүртүш керек. Каяктан келдим, кайда кетип жатам деп пайгамбарыбыз ушунчалык ой жүгүрткөндө Аллах таала өзүнүн тандап алган инсанына Куранды ыраа көрдү да. Иншаллах биз дагы ой жүгүртүп, өзүбүзчө тафаккур кылып баштасак, Кудайым биздин да жүрөктөрүбүзгө иншаллах Куранды киргизип өзүн таанытат деп ишенем. Анан пайгамбарыбыз келип, анан ошол окуяндан кийин Куран биринин артынан бири аяттар түшө баштайт. 23 жыл аралыгында Куран бардыгы аяттары менен түшүп бүтөт. Пайгамбарыбыздын мезгилинде Куранды сахабалар угуп оозеки жатташат. Кээ бирлери териге, тактайга жана башкаларга жазышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн көз жумгандан кийин Абу Бакр Сыддык халифачылыкты алып, мусулмандарды, момундарды башкарган учурда динден кайткандар менен мусулмандардын ортосунда көп болот да, динден кайткандар ортосунда согуштар башталат. Ошол Ридда согуштарында көптөгөн Куран жаттаган сахабалар каза болуп кетет. Ошондо Омар ибн Хаттаб келип туруп Абу Бакр Сыддык радиаллаху анхуга сунуш кылат. Ушунча Куран жаттаган хафиздерибиз өтүп кетти. Келиңиз Куранды сактап коелу дейт да, жазып коелу. Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху ойлонот. Пайгамбардын доорунда мындай кылынган эмес деп ойлонуп, анан чын эле деп бүт жаттаган сахабаларды, жазылган эмелерди алып келип, бир Куран кылып терилерге жазып жыйнашат. Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху өткөндөн кийин ал Омар ибн Хаттабка калат Курандын нускасы. Омар ибн Хаттабтын үйүндө сакталып, Омар ибн Хаттаб өткөндөн кийин Хафса деген кызында калат. Анан эле Осман радиаллаху анху келет халифачылыкка. Ошонун доорунда көптөгөн ачылыштар болуп, уже көптөгөн өлкөлөргө ислам жайылып, мусулмандар башчылык кылып, Куранды үйрөткөндө ар ким өзүнүн лахчасы менен буруп, башкача үйрөнүп баштагандыгынан Осман радиаллаху анху ушул Курандан 6 нуска жасатат. 6 басма бастырып, жасатып, жаздырып, 6 чоң-чоң шаарларга жөнөтүп, өлкөлөргө Куранды ушул бойдон үйрөткүлө деп, ошонон бизге Куран сакталып келген. Китептер болуп кийин басылып чыкты жана башка. Бүгүнкү күнү мисалы Куран китепке амал кылуу бул эң чоң илимдердин бири да. Бирок көпчүлүк учурда биз ушул Куран китепке эмне үчүндүр амал кыла албайбыз да. Бул китеп же окуган өтө татаалбы, же илим ушунчалык татаалбы? Ушул боюнча биз өзүңүз бир оюңузду айтып өтүңүзчү. Жок, дин жеңил, жашоо жеңил. Керек болсо Куранда Аллах таала иннамал хаяту дунья лаиб дейт. Бул дүйнө жашоосу оюн дейт да. Биз оюн катары жана PlayStation ойнойт го балдар. Телевизорду да ойнойт, ичине кирип албайт, өзүн өлтүрүп албайт, оюнду эле башкарып, жашоо деле ушундай эле оюн.
оюнда сөзсүз чечими бар деп билет бала. Бул жеринен болбосо, бул жеринен мен азыр душмандардан качып чыгам. Оюнда 5-6 немелер болот, жолдору болот, качып чыккандын, жеңгендин. Ошону бала кызыгып ойнойт. Жеңилип калса кыжалат болбойт, кайра башынан баштайт. Жашоо деле ушул болгону биз ошонун ичинде жүрүп ойнойбуз да. Сөзсүз адам баласы оюнга 5-6 чечим, жолдорду коет экен. Аламды жараткан Аллах Таала биздеги бүт проблемага миңдеген чечимдерди кое алат. Инна маал усри юсра дейт Куранда. Албетте бир кыйынчылыктан кийин миң саны жок, чексиз жакшылыктар бар, жеңилдиктер бар дейт да. Анан жашоо өзү ушунчалык жеңил. Ойноп жеңип болгон эле оюндун эрежеси Аллах Таала каалаган уровеньге түшүрөт, даражага. Бирөөнү башталгычтан баштайт, бирөөнү өйдөрөк. Башталгычтан баштаган демек ошону жеңип үстүгө чыгыш керек эле. Ошого татыктуу экен. Болгон оюндун шарты кайсы уровеньде болсоң ошону кабыл алуу. Байсыңбы, кедейсиңби? Демек мен ушул этапты өтүшүм керек. Өсүш үчүн ушул сыноолордон жылышым керек деп эле Аллах Таала сөзсүз жеңилдиктерди катып койгон. Мен издешим керек. Оюндун шарты болгон эч нерсеге карабай үстүңкү даражага өсүү. Биз дагы жашоодо бирөөнүн сөзүнө карабай, башкага карабай, изденип өскөнгө эле аракет кылсак, жашоо ушунчалык жеңил. Дин ушунчалык жеңил. Башка тилди, Кытай тилин үйрөнүп атат элдер. Орус тилин, англис тилин үйрөнүп атат. Куранды тамгаларын жаттап окуу оңой эле. Болгону адам кааласаң баары болот, бизде каалоо жок, жалкоолук. Анан шайтан дагы албетте Куранды окуа деп көп бизди бут тосот, азгырыктар көп болот. Ошон үчүн кыйындай көрүлөт, бирок Куран ушунчалык жеңил. Куран пайда биз үчүн. Куран бул башка китептерден айырмаланып, бир катасы жок. Ушул күнгө чейин Курандан ката табылган жок. Кайталанып кайра жазылган нерсе жок. Биздин жашообузга ылайык келбеген, сырттан эле бир нерсе киргизип койгон нерсе жок. Бардыгы биз үчүн даярдалган. Бул Аллах Тааланын кайталайм бизге жазган каты. Аллах Таала мисалы бир машина баратса, түп-түз жолдон авария болбой баратса, билесиң ичинде башкаруучусу бар. Башкаруучусу жок болгондо давно авария болуп, башка болуп, кырсыкка учурамак да. Адам баласы дагы Алла жараткан макулуктардан ушунчалык урматтуу, сыйлуусу биз. Бирок бар бир бизге үстүртөн башкаруучу керек. Ал башкаруучу Аллах. Өзүбүздү башкарабыз десек, шофёру жок машинага окшоп жардам кылайбыз. Сынабыз, талкаланабыз, депрессия болобуз, кайгырабыз, ыйлайбыз. Ушинтип эле жүрө беребиз да. Өзүбүздү жаш эле карыды деп көмүп салабыз, өлүмүн күтүп эле көптөр 50ден ашкандан кийин качан өлөм деп отуруп калат. Болду, эчтеке кылганга болбойт мага деп эле. Жаштар дагы болду бул ойнобойт, күлбөйт деп эле көптөгөн карыялар ушинтип калган да. Өлүмүн эле күтүп 50ден 60тан кийин ушинтип отургандар көп. Бирок Куран бизди башка нерсеге, дайым кыймылда болгонго, активный болгонго, бактылуу болгонго чакырган китептен качканыбыз өкүнүчтүү. Буйруса ушундай сабактарды өтүп, Курандын бир пайдасын айта берсек, элдерге жеткире берсек, мына алымдарыбыз көп. Иншаллах элдер Куранды жеңил эле түшүнгөнгө аракет кылып калат.